Мына ошентип Бел Алды айылындагы 10 күндүк эс алуубузду аяктап, мына минтип апамдын гүлдөрүнөн бери салып алып жолго чыктык. Суу самыр жайлоосундагы видео менен бөлүшкүм келди сиздерге. Караңыздарчы, Суу самыр жайлоосу кандай кооз жайлоо Негизи Кыргызстандай жер жокко деп мактанып кое берейин. Ар бир жер өзүнчө кооз Мындан 10 күн мурун биз айылга кетип атканыбызда Суу самыр жайлоосунда боз үйлөр тигил элек болчу, бош болчу дегендей. Бүгүн болсо жайлоо өзүнүн көркүнө чыга түшүптүр. Ак боз үйлөр тигилип, адамдар келип, бээлер байланып дегендей. Суу самыр жайлоосу негизи баягы Бишкек ош каттам менен каттагандардын баардыгы эле билсе керек эң кооз жер. Бул кооздукка суктанбай коюу такыр мүмкүн эмес. Караңыздарчы, асмандагы булуттардын жерге жакын болуп түшөйүн дегенсип турганын. Биз айылдан чыгып атканда күн бир көк болчу, жолдо катар жамгыр жайт го деп ойлодум эле. Негизи жамгырда жол жүргөн аябай жагат мага. Андай болгон жок тилекке каршы. Биз Токтогулдан чыкканда эле уже күн ачылып кетти. Анда санда эле жамгырдын себелегени болбосо күн ачык эле турду. Ошентип сапарыбыз кызыктуу өттү. Эч кимибиз сүйлөбөй келдик. Өзүнчө ар кимибиз өзүнчө ойго батып келдик окшойт негизи. Мен го улам айнектен камерамды ар жака бер жака кылып жолдо катар видеого тартып келаттым. Караңыздарчы, бул кооздукту бөлүшпөй коюу мүмкүн эмес. Тоолорду аябай жакшы көрөм. Тоого чыкканда адам өзүн аябай жакшы, жеңил сезип калса керек Же айылдагы чоңойгондор ушундайбызбы, же баардык эле кыргыз ушундайбы? Каныбызда бар да тоодо чоңойгондор билет болуш керек. Мына ушинтип жолдо келатып жайлоону көздөй айдап бараткан жылкычыларды, койчуларды көрүп аттык. Негизи жайлоонун кызыгы эми башталат Дагы бир айдан кийин Суу самырга барсаң, жайлоонун көркү дал ошондо сонун болуп көркүнө чыгып калат. Буюрса биз да келип каларбыз.